Башын бербеген шейит. Эртеси арапа күнү эле. Бүрсүгүнкү майрам үчүн даярдалган ак түстөгү курмандыктар кичинекей Грижгал чебинин тегерегинде оттоп жүрүшкөн. Каршы тарапта, жарым миль нарыракта Тойгун Пашанын акыркы курчоосунан кутурган, кыштын жардамы менен кутулган Зигетвар чеби жалыны өчкөн жанар тоодой капкара ойдон турду. Аба ырайы начар эле. Кыйырды дат баскан темир өңүндөй кара булут массалары чайнап жатты. Топ-топ болгон каргалар дал чептин үстүнөн учуп баратканда, жашыруун жаман кабар ташып аткандай ачуу какылдашат. Чептин дарбазасынын оң жагындагы окопто ээси жок көлөкө сыяктуу катып турган куру казы жай кыймылдап, түштөн бери нымдуу шамалдын астында ойлонуп жатат. Узакта белгисиз тумандар ичинде сүзүлүп турган коргошун түсүндөгү мунараларга карап турду. Булардын баары түрктөрдүн колунда эле. Ушул Зигетвар гана жыгылбас өлүм сепили болуп Кызыл Алма жолун бөгөп турду. Бул кара жолтой каргалар анын амбразураларынан ташып, түшүнүксөз бир тилдин ыплас сөгүнүчтөрүнө окшогон добуштары менен ар тарапты муунтуп жаткандай эле. Кары казы бир үшкүрдү. Анан деди. Ип ичке кыжырылуу мойнунун үстүндө таш чокмордой болгон ур куйган бешинелүү чоң башын чайкады. Жашыл селдесин аркага түртүп, нымдуу көздөрүн ушалады. Азыркыга чейин аскер болбогону менен ар кандай салгылашууга катышкан эле. Бир нече миң янычар менен 4-5 замбиреги болгондобу, бир түндө бул чепти алуу кыйынга турмак эмес. Азыр окуя өзгөчө. Эмне кааласа жасай алмак. Чептин кол башчысы Ахметбей теги ууру башчылары менен Тойгун Паша черүүсүнө кошулуп, Капушварды басууга кетиптир. Капушвардан кийин Зигетварды курчаган черүү кышында аеосуз курчоону жарымында калтырып, Будинге кайтаар убакта ал аскерлери менен кайра кайтып чебине келген эмес. Тойгун Пашанын жанында калган. Бүгүн Грижгалдан 6 миль алыста эле. Чеп менен жалгыз куру казы алпурушуп жатты. Кара тору арык жүзүн чүйрүп, чеп, замбиреги, мылтыгы менен канча киши, бардык жаш согушчандарды Ахметбей өзү менен алып кеткен болчу. Курчоодогулар алсыздардан, сакчылардан, оорулуулардан, кары атчандардан түзүлгөн эле. Баары биригип 113 киши. Душман теги чептен тартынып жаткан окшойт, болбосо бул жерди жөн койбой сөзсүз алууга киришмек. Бир аз ийилди. Ичке ийилчектүү, муздак окопко чыканактарын жөлөдү. Ылдый карады. 2-3 аскер ак койлордун арасын аралап жүрөт. Бирөөсү маңдайына өткөн бир ири кочкордун башын кармап, ачуусуна тийип сүзүртүп жатты. Тигилердин колдору куралдарында бул оюнга карап турушат. Бакырды. Ойнобогула бул айван менен. Аскерлер башын дөөнөн келген добушка карай көтөрүштү. Куру казыдан баары тартынчу. Өтө катаал, өтө сүрдүү, өтө кыжырлуу адам эле. Тим эле жинди сыяктуу неме болчу. Эртеден кечке чейин намаз окуп, зикир чалчу, түнкүсүн эч уктабас эле. Жатып уктаганын чепте көргөн киши жок. Губернатор Ахмет мырза аны биздин жарганат дечү. Бечаранын дау сехер делген оорусун кереметтеп жоргандар да бар эле. Кайра бакырды. Кана, кеч кирип баратат, ишкери киргизгиле аларды. Аскерлер койлорду жыйнай баштады. Куру казынын чыканактары сыздады, түзөлдү. Кайрадан Зигетварга карады. Үстү жагындагы көл кирдеген жез плитадай жерди жаап турду. Каргалар абага бошотулган каптын ичиндеги жандуу көмүр кесектери сыяктуу баш аламан учушуп, жымжыртыкты бузган кескин куур чүндөрү менен какылдап жатты. Жүрөгүндөгү бир оор кайгыны туйду. Иншаллах, жакшылык болсо экен, деди. Ушунчалык жаны кысылып жатты. Колдору аркасында, башы алга карай ийилген, кара төшөмө таштардын үстүнөн басып, аларды дыкаттык менен карап, жайбаракат жүрүп отурду. Терең караңгылык кудугун элестеткен тепкичтин кууш баскычтарында көздөн кайын болду. Арапа күнү эртең менен баары уктап атканда, ал демидегидей эле кайрадан ойгой эле. Мечиттин бир бөлмөсүнүн маңдайындагы таш ноодо экиге бүгүлүп, daarатын жаңыртып жатты. Өтүп бараткан түн дагы эле көлөкөсүн жыйнай элек. Бакчанын дарбазасы аркасында асылып турган шам үлбүрөгөн жарыгы менен дуалдарды титиретип турду. Эй, чавуш башы, эй!
колундагы кумганды таштап кулагын текшитти. Бул мунарадагы күзөтчүнүн үнү эле. Колдору түрүлгөн, буттары жылаңач, башында топусу менен дароо жогору чуркады. Тепкичте чабышка туш болду. Аны түртө салып күзөтчүнүн жанына атырылды. Эмне болду? Чептен душман чыгып баратат. Кызгылт караңгылык ичинде кара аска сыяктуу турган зигитварга карады. Бул аскадан кайрадан коюу, узун караан сүзүлүп, чепке карай агып келатты. Бизге келе жатышат, деди. Чабышка бурулду. Кана, газлерди ойгот. Курман байрамын бүгүнтөн кылабыз. Чурка, мага да батыраак замбирекчини жибер. Чабыш бир колу менен жез туулгасын кармап чуркады. Тепкичте көздөн кайын болду. Куру казы узакта кара жердин үстүндөгү каратак сыяктуу жай илгерилеген душман бөлүгүнө дыкаттык менен назар салды. Көздөрүн үлүлөйттү да кайра чоңураак ачты. Алдыларында бир нече замбиректе сүйрөп бара жатышат. Миңден көбүрөөк эле. Чептеги газилерчи? Өзү менен чогуу 114 киши. Кандай болсо да кайрадан акысын беребиз, деди. Ойгонгондор жогору жүгүрүп баратты. Чеп дарбазасынын жакшыраак бекитилишин буйрду. Селдесин, чапанын, кылычын, мылтыгын алып келди. Кары замбирекчи келген замат ага да дароо кабар замбирегин аттыр, деди. Чабуулга учураган чеп дароо белги замбирегин аттырып, айланасындагы мунарадагыларды жардамга чакырчу. Аз өтпөй душман чептин маңдайында согуш тартибинде тизилип калган эле. Замбиректер башы жок, калың топ ажыдаар балдары сыяктуу жүздөрүн дубалдарга буруп турушат. Түркчө кыйкырышты. Силерге сунушубуз бар. Элчибизди ичкери аласыңарбы? Кургазы: алабыз, жибергиле, келсин, деп жооп берди. Дубалдар калкандуу, мылтыкчан, жибелүү газилерге толгон. Чептин руху, шаттыгы, маанайы болгон эки дос болмалды кызыктуу нерселерди айтып, баарын күлдүрүп атты. Бул экөөнүн тең жинди дешчү. Жинди Мехмет, жинди Хусрев. Чек ара салгылашууларында кыялга сыйбай турган пайдалуулугу менен жомок каармандарындай ойго келгис атак тапкан бул эки жинди эч бир мыйзамга, эч бир эрежеге, эч бир тартипке баш ийбеген, дүйнөлүк даңкка умтулбаган Анадолу дербиштеринен эле. Ар бир жеңиштен кийин кол башчылары аларга наам, хилат, асыл таштуу кылыч сыяктуу нерселерди берүүгө киришкен замат күлүшүп: каалабайбыз, ажалдуу денеге кепин керек, халат наадандарды сүйүндүрөт, дешчү. Алла жолундагы аракеттерине төлөм, сыйлык, алкыш кабыл алышчу эмес. Согуш алардын майрамы эле. Мылтыктар, жебелер атылып, замбиректер дүңгүрөй, кылычтар шакылдай баштадыбы, дароо элирип өздөрүн жоготчу. Ураан таштап, душман катарларына талпынышчу. Жалынын көздөр дагы байкай албаган, тим эле жандуу чагылган болуп тутанышчу. Кургазы алардын ар кимди күлдүргөн талаштарын, сандыраак сөздөрүн күлүмсүрөп тыңдап жатканда элчинин жанына алып келишти. Эки жинди үнүн басты. Баары кулак салды. Бул элчи түркчө билчү. Уятсыз сунуштарын айтты. Чепти курчаган зигетвар кол башчысы Крачин эле. Жанында 2000ге жакын аскери бар болчу. Грижгалдын багынышын талап кылып жатты. Отко, нурга, крестке, инжилге, забурга ант кылып чыгып баратканда коргоочуларга эч зыян тийбей турганын айтып сөз берип жатты. Кургазы: сонун, бар эми. Биз өзүбүзчө макулдашалы. Чечимибизди силерге түштөн кийин билдиребиз, деп элчини ылдый жиберип дарбазадан чыгартты. Анан айланасындагыларга бурулду. Ушундай бир көз жүгүрттү, аркасынан кичинекей бүкүрү ичкери алынды. Эшиттиңер го газилер, Крачиндин чыккынчысы биздин 114 кишиден турганыбызды аңдаттыр. Үстүбүзгө 2000 киши менен келди. Ал сунуш кылган багынууну кабыл кылууну каалагандар бар болсо, колун көтөрсүн. Эч кимдин колу көтөрүлбөдү. Андай болсо, даяр бололу. Кана? Ылдый чыкты. Даярбыз, барбыз, 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 даярбыз. Кылычтарыбыз, калкандарыбыз майлануу, жебелерибиз боолуу, ятагандарыбыз курч. Бүгүн нусрет биздики. Омин, омин. Куруказы эй ааламдардын Раббиси деп колдорун көтөрдү. Бир дуаны баштамак.
Жинди Мехмет жалаң кылыч менен маңдайында пайда болду. Шаа мурут, көк көздүү, кең ак жүзү жаңы толгон ай сыяктуу жаркырап турду. Дуаны ташта төрө, деди. Газават дуадан мыкты. Кел, ырайым кыл, бизге ушул дарбазаны ач, жүрөгүңдөгү коркунучту жогот. Мына, баарыбыз даярбыз. Ушул аягыбызга келген газават чолосун качырбайлы. Куру казынын колдору шалдайды. Жинди Хусрев да досунун жанына турду. Бүткүл газилер бул эки жиндинин аркасына жыйналды. Тим эле баары бир самда жинди болгондой эле. Баары бир оздон «Ач бизге дарбазаны, ач!» деп кыйкыра баштады. Куру казынын чоң, жалтыраган көздөрү жашылданып, жүзү боп-боз болду. Узун кара сакалы кыбырады. Эки жиндини да титиреткен, бүткүл газилердин чачын үрпөткөн, куттуу кошок кыратындай таасирлүү үнү менен кыйкырды. Майдан эрлери, эй эрлер, падышабыз Сулейман Гази үчүн ушул сөзүмдү тыңдагыла. Менин тилегим силерге газаватка тоскоол кылуу эмес. Бүгүн жаныбыз, башыбыз курман болсун. Анын үстүнө эртең курман майрамы. Бирок карагылачы, максатым эмне? Бүгүн жума, болгондо да арапа. Бүгүн ажыларыбыз Арафатта. Башка момундар мечиттерде биздей газилердин нусрети үчүн дуа окууда. Мындай шеги болгон барбы? Жок, эч качан. Андай болсо, ылайыктуу нерсе ушул. Биз да намазыбызды аткаралы. Көзүбүздүн жашын көлдөтүп, дуа окуйлу, бири-бирибиз менен коштошолу. Анан газаватка киришели. Калгандарыбыз гази, өлгөндөрүбүз шейит болсун. Дүйнөдө жакшы ат менен эскерилели. Акыретте пайгамбарыбыздын аалыбынын алдында чогулалы. Кандай дейсиңер? Туура, ырас, сонун. Газилердин баары буга макул болду. Түшкө чейин турушту. Даарат алып намаз окушту. Такбир айтып коштошту. Крачиндин аскери өздөрү курчаган чептен жогору көтөрүлгөн терең гүрүлдөөнү сунуш кылган багынуу талашынан келип чыккан ызычуу деп ойлоп жатты. Капыстан узактагы түрк мунараларынан атылган белги катары замбирек үндөрү угулду. Бул биз болушунча чаптырып келе жатабыз деген белги эле. Куру казы кол менен чептин дарбазасын ачты. Грижгал газилери «Аллах, Аллах» деген ураандар менен океан ташкыны сыяктуу шумдуктуудай атырылды. Эки канаттан кысым жасалып жатты. Канаттардан бирөөнө Жинди Хусрев, бирөөнө Жинди Мехмет баш болгон эле. Түздүктө Грижгалга келген жолдордон чаңдаган туман бийиктеп келатты. Нечен миң атчан жардамга чуркап бараткандай көрүнүш эле. Душман бул жагдайды көрөр замат алдасады. Эки от арасында калганын аңдады. Бирок чаң туман ичинде жакындап келе жаткандар 5-10 гана гази эле. Уруш башталды. Жинди Мехмет менен Жинди Хусревдин бөлүктөрү душманды качырбоо үчүн дыкаттык менен курчап баратты. Куру казы мантиясын алган эле. Колунда кылыч менен кайраттанган газилердин аркасынан баратты. Жинди Хусрев Крачиндин бөлүгүнө мастай кирип барып, тим эле кесип, болуп көрбөгөндөй тездик менен качкандарга жетип, экиге бөлүп жатты. Куру казынын көздөрү Жинди Мехметти издеди. Карады, көрө албады. Ошол беле? Жүрөгү оозуна келди. Душман саптарына аралашып, былчылдашкан кол арасында бир алп дене жерде жаткан эле. Өзүнөн 50-60 кадам нарыда жатат. Кара, бийик атчан бир рыцарь узун найзаны алсылап жаткан денеге токтоосун матырып жатты. Илгериледи. Чуркап баратып буту ташка такалды. Тоголонуп баратты. Кылычы төмөн көздөй ыргыды. Дароо жиналды. Турду. Түшкөн кылычын алды. Түзөлдү. Чуркай турган тарабына карады. Рыцарь атынан түшүп, найзалган шейтинин башын денесинен ажыратыптыр. Ушул маалда колундагы кесилген баш менен кара ифриттей тик турган атына секирди. Чаптырып кетмек. Куру казы бар күчү менен ага жетүү үчүн чуркап баратканда бир карады. Сол жакта илгериде Жинди Хусрев калканын булгалатып, болгон абазы менен кыйкырып турат. «Мехмет, Мехмет! Жаныңды бердиң, башыңды бербе, Мехмет!» Бул кыйкырык ушунчалык шумдук, ушунчалык таасир этүүчү, ушунчалык кескин эле. Куру казы
Жинди Мехмет турбайбы деп турган ордунда катып калды. Туруп турбай ошол учурда 40 кадамдай жакындап келип, кесилген баштуу шейиттин жерден өйдөсү киргенин көрдү. Деми тутулуп дал бастап калды. Бул башсыз дене учкундай жүгүрүп баратты. Өз башын алып бараткан сооттуу рыцарга жетти. Кол менен ушундай сокту эле наалаттуу рыцарь дароо бийик атынан башы менен сайылып тоголонду. Алып кеткиси келген башы колунан жерге түштү. Жинди Мехметтин башсыз денеси жандуу сыяктуу эңкейди. Жерден өзүнүн кесик башын алды. Дароо ошол жерде чарчаңкы баатырдай тырпыйды. Муну куру казыдан башка эч ким көргөн жок. Баары качып бараткан душманды кубалап баратты. Жалгыз Жинди Хусрев «Жүзүң ак болсун, эй баатыр!» деп кыйкырды. Анан куру казыга карай чуркап келип сурады. «Кандай, көрдүңбү бул жигитти? Көрдүңбү?» Куру казы унчукпады. Көргөн укмушу аны муздай катырган эле. Турган жеринде ошондой тип-тик калды. Өлүк сыяктуу эле. Жинди Хусрев аны жулкулдатты. «Эмне турасың, эй?» деди. «Эмне болдуң? Кана газаватка бол. Душман качып баратат». Жинди Хусревдин өйдө туруусу куру казыны кайра жандандырды. «Аллах, Аллах!» деп илгери атырылды. Жоокерлерге аралашты. Салгылашуу кечке чейин созулду. Эр майданынын кандуу жүзүнө түн кара чачын жайып турганда, жарчынын «Газилер, чөпкө!» деген үнү угулду. Кайтып келген газилер арасында кылычынан кан тамчылаган куру казы бир нече атчан менен тышта калды. Шейит болгондорду санатты. Алар таптак 19 баатыр эле. Душман 64 өлүктү таштап, башкалардын сөөктөрүнүн баарын ала кеткен эле. Куру казы эртеден бери тамак жеп, суу ичип, токтоп эс алган эмес эле. Чогулткан шейиттерин чептин маңдайындагы аянтка жыйдырды. Шейит Жинди Мехметтин өлүгүн өзү тапты. Кесик башы колтугунда уктап жаткандай тынч жатат. Жаткан жеринде көмдүрдү. Анан жанындагыларды кууду. Бул жаңы мүрзөнүн башына тизе бүктү. Ясинди жатка окуй баштады. Тышта эч ким жок эле. Алыста гана чеп маңдайында күзөтчү ары бери басып жүрдү. Куру казы сүрө окуп жатканда маңдайындагы мүрзөнүн капыстан жашыл нурлар менен тутанганын байкады. Үнү кысылды. Эриндерин кыбырата албады. Жаактары жабылды. Жашыл нурдун ичинде Жинди Мехметтин кандуу мойнуна оролгон ак канаттуу периште аны нурлуу колдору менен сылап да, ачык чекесин өөп да жатты. Бул ысык жашыл нур чоңойду. Бүткүл аалам ушул нурдун ичине катылды. Куру казынын көздөрү уялды. Руху жанып, өзүн жоготту. Аны биринчи жолу терең уйкуга баткан абалында көргөн жолдоштору зорго көтөрүштү. Колтугуна жөлөштү. «Кана, дарбаза жабылат» дешти. «Ичкери кир». Куру казынын тили буулган эле. Жооп бере албады. Мас сыяктуу чайпала чепке кирди. Дагы эле калчылдап турат. Чептин ичинде Жинди Хусревдин түнөгүнөн өтүп баратып токтоду. Кулак салды. Ыйлап жатабы, онтуп жатабы деп. Жок. Жинди шытыр атын кашып, маанай көтөргөн бир ыр ырдап жатат. «Хусрев, Эшик ачылды. Колунда тарак, жеңдери, багаректери түрүлгөн, башы ашкабактай Жинди Хусрев. Куру казы бирдеме сурай электи эле. Көрдүңбү Жинди Мехметтин оюнун?» деди. «Силер да мендей эле бул жерден көрдүңөрбү? Көздөгө жашыруун сыр жок». Капыстан эшикти жапты. Кайрадан ырын улантты. Куру казы таңды чепте тосту. Күн чыга электе Жинди Мехметтин мүрзөсүнө чуркады. Эми ар бир күнүн бул мүрзөнүн башында өткөрүп жүрдү. Бул мүрзөнүн дайымкы зыяратчысы болду. Бир чоң таш жондурду, жаздырды, башына койдурду. 5 убак намазын да, жааматынын бул кабырдын башында окуусун каалачу болду. Эми эмне керек болсо, эмнени мурат кылса, ага жете турган болду. Грижгалда, коңшу чептерде, куру казы жөнүндө жинди болду дешчү.
ар качан төөлүк суусундугун ичкен, эзелки мастай, чеги жок эсирүү, түпсүз арзуу, тынчтыгы жок делөөрү ичинде жашап жатты. Бирок деңиз кандай чөчөккө сыйбаса, анын уулу сыры да рухуна сыйбай ташыды. Чапкын күнү көргөн укмушун ар кимге айта баштады. Атүгүл андан да илгерилеп, тереңдеп окуган Мевриди Шериф тили менен ал күнү көргөнүн жазды. Жүздөгөн саптан турган бир дастан жаратты. Бирок баягы эски арзуусу жоголуп кетти. Рухуна коюу караңгылык толду. Жүрөгүнө ачуу оордук чөктү. Эми Жинди Мехметтин жашыл нурдан турган мүрзөсүнүн ичиндеги куттуу сайранды көрө албас болду. Бул өксүк аны акылынан ажыратты. Жеп ичиш дегенди унутту. Бир күнү кайрадан кырларды жүдөгөн абалында кыдырып жүргөндө Жинди Хусревке туш келди. Чынында тиги да кезип жүрүптүр. Колундагы жаасын акырын куругазынын аркасына тийгизди. «Акмак», деди. «Көргөнүңдү эмнеге элге айттың? Адам көргөнүнө маани бербесе, туткан абалынан ажырайт. Унчукпаганыңда көргөн кереметиңе өлгөнчө күбө болмоксуң». Куругазы жерге тизе бүктү. Ыйлай баштады. «Абдан жүдөдүм», деп онтоду. «Ырайым кыл, кел, мени караңгылык уйкусунан ойгот. Мени көргөн ошол окуя эмне деген сыр? Ичимде акылымды качырган бул улуулук, бул айбат эмне? Мени менен сенден башка аны көргөн болдубу?» «Көргөн дагы бирөө бар. Ал жан ар кимге көрүнбөйт». «Ким? Биле албассың». «Башкалар көрбөгөн нерсени биз экөөбүз эмне үчүн көрдүк?» «Шейиттик сүйүнчү. Экөөбүз да сөзсүз шейит болобуз». Куругазы барган сайын селсаяк, жүдөө, алсыз абалга келди. Аны ушунчалык сүйгөн губернатор Мехмет мырза да Будинден келер замат анын абалына чыдай албады. Акырында бул акылдан ажыраган киши чептеги кызматынан пайда келиши мүмкүн эмес деп оорукка жиберүүгө мажбур болду. Арадан бир кыйла заман өттү. Чек арада гана эмес, атүгүл Грижгал чебиндегилердин баары казыны унутту. Жазган дастаны гана окулуп, эч унутулбай жатты. Он 2 жылдан соң Зигетвар алынып жаткан кечте, жарадарлар топтолуп жатканда, атактуу каарман Жинди Хусревдин бир снаряд менен былчыйта тебеленген өлүгүнүн жанында узун бойлуу, ак чачтуу, ак сакалдуу, жашыл жүппөлүү бир шейит табылды. Кыбылага карай жүзүн буруп жаткан бул шейиттин чоң, жашыл селдеси али кыйшай элек болчу. Үстүндө эч бир курал жок эле. Жарасы кай жерден экени белгисиз. Бир нече күнгө созулган курчоо маалында да эч ким мындай адамды көргөн эмес. Кылдат тергөө жүргүзүлдү. Ким экени эч билинбеди. Эмесе бир топ газинин кайып черүүсүнөн жардамга келген бир пир деп санаган бул шейити Грижгал чебинин баягы акылын жоготкон казысы беле. Аңгеменин аягы. Сиз уккан аңгеме «Башын бербеген шейит». Аңгеменин автору Өмөр Сейфеттин.